Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз калкым, урматтуу кыргыз журту, калдайган кыргыз эли, барыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр менен. Барыңыздарга белгилүү, кыргыз өлкөсүндө, кыргыз жеринде азыркы учурда болуп жаткан саясий кырдаалдар бул ар бир кыргыз жаранынын, ар бир кыргыз атуулунун жүрөгүн өйкөй турган маселелердин бири болуп атат. Ошонун катарында кече 2 күн, 3 күн алдыңкы биздин убактылуу өкмөтүбүздүн Москва жергесине, ошондой эле Россия жергесине жасаган иш сапарынын алкагында бул жака келип, өзүнүн иш чарасын өткөрүп, Россия жергесиндеги бийлик башкаруусунун астындагы биздин кыргыз өкмөтү абдан бир чоң кагууга, абдан бир чоң сын пикирге, абдан чоң сынга кабылды. Аны барыңыздар көрүп, талдап, тактап билдиңиздер. Ошондой эле Вячеслав Володин так даана, какшык тилинде, каймана мааниде түздөн түз биздин азыркы убактылуу өкмөтүбүзгө түздөн түз ачык кулак какты кылып, кулагыңа күмүш сырга сыяктуу кылып тагып койгон сөзү: качан гана дейт, башыңарга түйшүк, башыңарга мүшкүл, өлкөңөргө кандайдыр бир кара булут каптап басып калганда гана Россияны карап, Россиядан жардам сурайсыңар деген ошондой мааниде сөз сүйлөдү. Ошондой эле ага чейин дейт, кубанып, шатырата кол чабып, баш кийимиңерди асманга ыргытып, көкөлөткөнүңөрдө дейт, Европаны, Американы карайсыңар дейт. Бул чындыгында чындыкка дал келүүчү маселе. Ошондой эле чакырылбаган конок шыпырылбаган жерде отурат дегендей эле накыл кептин аскы, түскү, алдыңкы катарына туш келди десем дагы жаңылышпайм. Ошондой эле биздин азыркы өкмөтүбүз Россия жергесине иш сапары менен алкагында келерден алдын Кыргызстандагы, кыргыз жериндеги, кыргыз өлкөсүндөгү ички саясий экономиканы, ар бир жарандын күнүмдүк турмушуна колдонулуучу, ар бир кыргыз жаранынын күнүмдүк турмушунда жеп ичүүчү тамак ашынын баасынын ушунчалык деңгээлде асман чапчып көтөрүлүшүндө бир дагы бийлик өкүлдөрү, бир дагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баам салып, карап тиктеп койгон жок. Ошондой эле биздеги азыркы саясий кырдаал абдан курчуп бараткандыгынын бири бул референдум өткөрүү маселеси. Саясий жактан алып караганда конституциялык реформаны өткөрүү маселеси болуп атат. Негизи конституциялык реформа бул качан гана кыргыз жеринде, качан гана кыргыз өлкөсүндө легитимдүү, мыйзамдуу парламент жана легитимдүү, мыйзамдуу президент башкарып, ошол президенттин кол астында гана реформа өтүүгө укуктуу. А биздин азыркы убактылуу өкмөтүбүздүн жасаган кыймылы, жасаган иш аракети бул мыйзамга таптакыр дал келбейт. Бизде азыркы учурда легитимдүү, мыйзамдуу өкмөт дагы, мыйзамдуу парламент дагы жок. Ошонун эсебинен баса айтып кетчү маселе, биздин азыркы иштеп жаткан парламентибиз 28 октябрь 2020 жылы таптакыр иштөө убактысы толугу менен бүткөн. Мен ушул азыркы депутаттарга кайрыларым, урматтуу жогорку кеңеш депутаттары, ошондой эле бийлик өкүлдөрү, сиздерге жалпы журттан жана жалпы журттун ар бир активисти силерге кайрылып атат. Ошол активисттердин, ошол жарандардын арасында мен да сиздерге кайрылып атам. Сиздердин иштөө убактыңыздар бүткөн. Мен жеке жалпы активисттердин, жалпы журттун атынан, жалпы кыргыз элинин атынан силердин отставкага кетишиңерди биз талап кылабыз. Бул жеке менин оюм эмес, бул жалпы журттун ою. Себеби сиздердин иштөө мүнөтүңүздөр, иштөө убактыңыздар толугу менен чектелип, точка коюлуп бүткөн. Ошондой эле бүгүн интернет тармагында, социалдык баракчаларда бизге биздин өкүлдөрүбүз, биздин бийлик өкүлдөрүбүз кандайдыр бир сунуштар менен, кандайдыр бир ой жүгүртүүсүз, ой пикирлери менен кыргыз туусун, кыргыз желегин түсүн өзгөртүү деп
бир сунуш киргизүү максатында жана ошондой эле сунушта кыргыз туусун өзгөртүү деп айтылыптыр. Мына барыңыздарга көрүнүп тургандай, барыңыздарга белгилүү, бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктү алгандан берки кызыл түскө боелгон желеги. Ошондой эле бул эмне үчүн кызыл, эмне үчүн 40 күндүн нуру бар дегендей. Буну барыңыздар билесиздер. Биздин ата-бабалар, биздин ошол жети осуятты бизге таштап кеткен Манас осуятындагы Манас бабабыздын жана ошондой эле улуу инсандардын ар бир кыргыз жаранын канынан жаралган, ар бир кыргыз атуулунун басып өткөн жолунан жаралган биздин азыркы чиновниктер, азыркы биздин өкмөт, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, ошондой эле биздин азыркы легитимсиз, мыйзамсыз болгон парламенттин өкүлдөрү өз билемдикке алып кыргыз туусун башка түскө өзгөртөбүз дегени бул таптакыр туура эмес. Бул кыргыздын ар бир кыргыз жаранынын, ар бир кыргыз атуулунун укугун тебелеп, мурунку өтүп кеткен бабалардын, урпактардын сай сөөгүн чыркыратып, көрдө жаткан ар бир кыргыздын сай сөөгүн сыздатканга барабар деп мен эсептейм. Ошондуктан ар бир кыргыз жаранына, ар бир кыргыз атуулуна, ар бир Кыргызстанда жашап, Кыргызстандын таза абасын, суусун ичип, жемишин жеп, эгемендүү өлкөдө жашап аткан инсандарга кайрыларым. Урматтуу мекендештер, урматтуу журтташтар, экономикабыз абдан аксап, абдан туңгуюкка бараткан мезгили. Ошондуктан ар бириңиздер, ар бир жаран өзүнүн мамлекеттин туруктуулугу, мамлекеттин бүтүндүүлүгү, мамлекеттин, журттун Кыргыз деген, Кыргызстан деген аттын, улуттун бүтүндөй эгемендүүлүгү сактап калууга барыңыздарды чакырам. Ошондой эле азыркы биздин өлкөдөгү болуп жаткан саясий бир дагы кырдаалдардын эң чоң бир маселеси бул конституциялык реформаны өткөрүү. Конституциялык реформа таптакыр мыйзамсыз, легитимсиз, мыйзамсыз депутаттар жазып башкарып жазып аткандыгын барыңыздарга маалымдап коюуну туура көрдүм. Бул максималдуу барыңыздар бөлүшүп, колдоп, кубаттап берүүңүздөргө чакырамын. Ар бир инсандын, ар бир жарандын кадамы, ар бир инсандын, ар бир жарандын колдоосу бул кыргыз элинин, кыргыз жеринин эгемендүүлүктү түбөлүккө сактап калуу деп эсептейм.